Рахмат. Мына азыр жумушсуздук боюнча мыйзам долбоору 3-чү окууда экен айтсаңыздар. Айыл 76 миң жумушсуздар бар дедиңиздер. Мен буга ишенбейм. Мен ойлойм бул өтө аз бир мындай эле учетко алынбагандарды саны бир миллиондоп айтылат болуш керек да. Мына мисалы айылда үлүш жери бар, бирок ай сайын айлык акы албаган биздин жарандар жумушсуздарга киреби, кирбейби? Кенжебек Сатымгулович, туура айтасыз. Эми бизде мыйзам боюнча өзү жаран регистрацияга келип, регистрация болгондон кийин 76 миң кишини айтып атабыз. Biz только по заявке его мы можем признать его безработным, да, зарегистрировать. Ал эми айыл жеринде 5 соткадан жери көбүрөөк болсо, тилекке каршы биздин каттоодон өтө албайт. Анткени анын жер үлүшү бар деп саналат. Жөн, бул жерде силердин аныктамаңарда турбайбы? Жумуш же иш менен камсыз кылууга эмгек акыга теңештирилген иши жок депчи. Демек, ай сайын анын накталай акча эмгек акы албагандан кийин ал жумушсузга кириш керек. Силер эми эч ким явочный келген жок деп эле учетту 76 миңге бере бересиңерби? Биз Европадан ашып кетип атпайбызбы андачы биздин жумушсуздуктун деңгээли? Кантип ишенсе болот буга? Ошондуктан силер иш кылышыңар керек. Айыл өкмөттөр, мэриялар менен жумушсуздардын учетун алгыла деп туруп. Бул оңой эле да. Бүгүнкү күндө айлык алынып аткан, подоход төлөнүп аткандардын башкасы жумушка жарандууларды жумушсуздар деп айтсак болот. Бул боюнча мен ойлойм, өкмөттүн иши өтө начар. Жумушсуздардын учетун аныктоо боюнча. Анан кийин кийинки суроо айтсаңыздар, мынагу эмгек акынын минималдуу көлөмүн көтөрүү боюнча мен өткөндө сиз менен сүйлөштүк. Ушул боюнча бир мыйзам долбоорун алып кирсек деп туруп. Кандай азыр өкмөттүн позициясы? Минималдуу ставканы коюуга өкмөттө ушул ой барбы бүгүнкү күндө? Мына Минфиндик боюнча 1800 сом экен минималдуу айлык. Эми бул реалдуу эмес да. Биз почасовойго өтүш керек да. Канча саат иштедиң, ошого минимально там 50 сом же 70 сом деп туруп минималдуу ставканы коюшубуз керек да. Ошондо биз эмгекчилердин мындай немесин коргойбуз да, минималдуу төлөө боюнча. Бекитиш керек да. Карап атабыз, Кенжебек Сатымгулович, сиз менен жолуктук, сүйлөштүк, сиздин сунушуңуз да жакшы. Эмгек маанайын саат сайын санап ошого төлөө. Азыр караш керек, эми бул жакта сиз менен сүйлөшкөндө бардык аспекттерди карап чыгыш керек. Эң биринчиден бюджеттин акыбалы, анткени биз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге саатка өтсөк, андан кийин сиз менен сүйлөшкөндө биздин Министерство образования менен ал опыт өтүп атат. Мына мугалимдер саатка өтүп, ошол жактарын да карап, баардыгын иликтеп атабыз. Буюрса эми сиз менен дагы жолугуп ал маселени өкмөттүн позициясын айтабыз. Эме боюнча регистрация безработных, андан кийин подворовой обход. Ооба, туура айтасыз. Казакстанда да ошондой болгон, бирок ал жакта бардык структуранын государственный жана жергиликтүү структуралардын иши биримдикте. Биздин тилекке каршы күчүбүз жетпейт. Ар бир жарандарды барып, ишиң барбы, ишиң жокпу деп сурап алганга. Бизде андай штат да жок, күчүбүз да жок. Анткени биздин территориальный управлениялар райондун өзүндө турат. Ал эми алыскы аймак айылдарда биздин социалдык кызматкерлер барып келип, алыс 100 километрден ашык барып келип иштейт да. Бирок ал жака башка социалдык кызматтар боюнча барат. Бул боюнча подворовой обходду бизде Казакстандын азыркы опытын көрөлү деп атабыз. Алар менен карап, подворовой обход эмнени берди? Бул самозанятый население канчо биздин өлкөдө болуп атат, занятый население канчо, жана көмөскөдөгү экономиканын бир жагын бетин ачуу деген дагы алыс, ошонун ичинде багыттар бар да. Ошону биз бардык жагынан карап чыгышыбыз керек. Келечекте биз ойлойбуз, Настат комитет менен, жергиликтүү бийлик менен жана башка министерство ведомстволор менен, заинтересованный министерство ведомстволор менен бул жумушту жүргүзөбүз. 10 секунд.
Мына ошол өзүңүз айткан бир нече градация өзгөртү ушул аныктамага ушул мыйзамга кошо киргизип келишиңер керек да. Убактылуу жумушу барлар жана өзүңүз айткан самозанятый жана башкаларды. Анан мен кошумча айта кетерим жана 10 секунд жыйынтыкта болсун. жанагы НДС боюнча Акыл Өксөнбеевич айтып кетпеди. Өкмөт ушул маселени караш керек да, урматтуу өкмөттүн өкүлү. НДС бул жашаган, прописанный жериндеги бюджетке берилиш керек да. Иштеген жерин эмес, жашаган жер. Кенжебек Сатымкулович, Акылбек Усенбекович, биз регистрацияны өткөндө азыр эми цифровизацияга да өттүк, мурда деле бар эле, түндүк аркылуу государственный налоговый инспекциядан налог төлөнгөнбү, патенти барбы, жок, ошону карап туруп, анан кийин статус безработного беребиз да. Ал жакта бизде байланыш бар. Сунуштарды эске алыңыздар.